Мурдагы президенттин каршы пикири менен парламентке кайтарылган маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун бүгүн Медиаполис институту менен Интерньюз уюмдары уюштурган жыйында эксперттер талкуулашып, мыйзамды жокко чыгарууну талап кылышты. Эмне себептен өлкө ушундай өтө оор абалга кептелгенде биз фейк менен күрөшөбүз деп чындык менен күрөшүп жатабыз. Мен ошону такыр түшүнбөйм. Эмне себептен өзү легитимсиз араң отурган Кыргызстандын абалын эптеп мындай бир шайлоолорго чейин карманалы конституциянын жаңы конституциянын мыйзамдарын бир башка мыйзамдарды ошол конституцияга келтирели деп ошол башка иштер менен алектенчү. Азыркы экономикалык абал, пандемия, элдин жакыр абалы менен алектенчү депутаттар мына ушул мыйзамды көтөрүп жатат. Эмне себептен бейөкмөт уюмдар менен күрөшүп жатат. Баягы эле коркуу үркүү элден пикирден Кыргыз эч качан дагы айтып келем, тил кесе албайсыңар, эч качан чындык менен күрөшө албайсыңар. Ошондуктан бул мыйзамды кароо дагы өзү туура эмес. Чакырып алууңуздарды суранам, депутаттар бул жака келиш керек эле. Анан урматтуулар, сиздер өзүңүздөр ошол фейк троллдордун фабрикаларын ээси эмессиңерби? Жыйындын жүрүшүндө маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Ильязбек Балташев долбоорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк жетпей турганын билдирди. Өткөн жумалардында ошол маданият министрлиги бул мыйзамга каршы чыкты деген бир лит менен таркатылды. Ошо биздин кесиптештер тарабынан. Бул жерде эми биз ошол мыйзамды карап чыгып, президенттин каршы пикири чыккандан кийин 2020 жылдын 3-августунда бул мыйзамды кайра сунуштоону Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигине жүктөйүн деп ошол жерде акыркы пунктунда белгиленген болчу. Биз ал жерде ошол азыркы күндө маданият министрлигинин алдында буга чейин маалымат жана коммуникациялар департаменти бар болчу. Быйылкы жылдагы ошо өкмөттүн түзүмүн оптимизациялоо учурунда департамент жоюлуп, бизде азыр бир башкармалык болуп турат. Ал жерде 11 адам эмгектенет. Ошол эмгектенип аткан адамдар биздеги ошол аккредитациядан өткөн, лицензия алган маалымат каражаттары бар, телеканалдар бар. Ошолор менен эле алек болуп, анан министрликте башка дагы бир борбордук аппарат болгондуктан бир кагаз иштер менен алектенип, бир кошумча дагы бир жүктөр келип калса, ошолго бул департаменттин күчү алсыз экендигин билдиргенбиз. Ошондой эле талкууга катышкан эксперттер мыйзам долбоорун кабыл алуу туура эмес болоорун белгилеп, аны четке кагуу керектигин айтышты. Жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова жазган маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун былтыр 3 окууда тең жогорку кеңеш кабыл алып, ал коомчулуктун терс пикирин чыңалткан. Мындан улам мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков чырлуу документке кол койбой, макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн парламентке кайтарган. Возможно, заявления, которые могут быть сделаны от имени, получается, президента, который использует Facebook, Instagram как самый первый свой источник взаимодействия с гражданами, то есть и если кто и должен бояться блокировки Фейсбука, то не будем показывать пальцами, скажем так. То есть, может быть, если от них будет вот этот месседж, то у нас люди умеют угадывать, да, в парламенте, они угадают, что надо сделать тогда. То есть, как бы вот это где-то с сарказмом сказано, но на самом деле, я думаю, очень важно, чтобы президент свою позицию здесь тоже высказал, на чьей он стороне.